11 январды жылдын эң сылык даталарынын бири деп атоого болот. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк рахмат айтуу күнү. Бул майрам ЮНЕСКО жана Бириккен Улуттар уюмунун демилгеси. Максаты жакшылыктарды унутпай, ар дайым ыраазычылык билдирүү. Айтмакчы, сиз кимге, эмне үчүн рахмат айтыңыз келет? Бүгүн бүткүл дүйнөлүк рахмат айтуу күнү. Сиз кимге, эмне үчүн рахмат айтыңыз келет? Азыр телефон менен чалып айта аласызбы? Менби? Акут, жакшыбы? Мага кандайсыз? Жакшысызбы? Өзүң кандай? Сен соолук жакшыбы? Балдар жакшыбы? Жакшы, өзүңүз жакшы жүрөсүзбү? Жакшы. Бүгүн мама бүткүл дүйнөлүк рахмат айтуу күнү экен да. Ана мен сизге чоң рахмат айтам. Ден соолукта болуңуз, өмүрүңүз узун болсун. Дайыма эле биздин жаныбызда эле жүрө бериңиз. Биздин өзүңө да чоң рахмат. Өзүң дагы балдарыңдын жакшылыктарын көрүп, ошолор бактылуу болушуп, өзүңөр тилеген тилектериңердин баардыгы табылып болуп, ишиңерде ийгиликтер болсун. Өзүңө да чоң рахмат кызым. Аман болуңуз, ден соолугуңар болсун. Мен сизди аябай жакшы көрөм да. Чоң рахмат. Мен да силерди аябай жакшы көрөм да. Мен деген балдарым да ошо да. Мен өзүмдөн тартып көрөм да баарыңарды. Ооба, мен кыздарыма да рахмат айткым келет. Сиз биздин улуу кызыбызсың. Жакшы окуйсуң, адамгерчилигиң жакшы. Биз сизге ыраазыбыз. Сиздей кызыбыз бар экенине, эки кичинекей сиңдиңдин эжеси экениңе биз өтө ыраазыбыз. Көп келечегиң кең болсун. Кыргыз элине кызмат кылган кыздардан бол. Асамушка кандайсың кызым? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Жакшы, ден соолугуң жакшыбы кызым? Жакшы жүрөсүңбү? Да. Мама, Ау. спасибо тебе за то, что ты меня родила. А чего так? Просто люблю тебя. Как тебя дела? А ты меня не любишь? Я очень сильно люблю. Мен коллега эжеме айтайын. Алло. Алло, Перизатчы. Перизатчы. Сизге рахмат айтам. Да. Рахмат айтам сизге. Что случилось? Барганда айтам сизге. Буга чейин кылган иштерине, жакшылык иштерине рахмат да. Мага поддержка тепкенине да. Сиз мага поддержка тепкениңизге рахмат ушуга чейин. Хорошо, мне олды, ты что, главное. Ооба, жакшы эле баары. Анан сүйлөшөбүз. Алло. Алло, мам, здрасте, как ваши дела? Здрасте, хорошо, как у тебя дела? Все отлично. Мам, я хотел бы вас поблагодарить за все ваши старания, то, что вот вы за мной ухаживаете, хотя я уже давно большой, вы все равно, да, продолжаете мне помогать. И вот, большое вам, если бы не вы, я бы сейчас экзамены бы не сдал, на учебу бы не встал. Все благодаря вам. Спасибо вам большое. Ой, ну спасибо, я ж люблю тебя очень. Ты ж мой лапочек. Бүгүнкү социалдык эксперимент чындыгында биздин жүрөгүбүздү аябай жылытты. Ушундай замандаштарыбыз бар болгондугу үчүн чоң ыраазычылык. Биздин Замана студиясынын дагы телекөрүүчүлөрүнө дагы ыраазычылык билдиребиз. Зинат Бактиярова, Асан Конушбеков, Улуттук канал Замана студиясы.